Мен выступать этип жүргөндө мыйзамда уруу боюнча, эме боюнча, криминал боюнча көбү унчукчу эмес. Эч ким унчукчу эмес. Анткени Көлбаев аябай күчтүү болуп көп маселени чеччү. Эми президенттер бардыгы анын день рождениясы менен куттуктап жүрсө каяктагы эме. Кайдагы күрөш, Каяктагы күрөш. Ачык айтыш керек да. Жок кылынышын кандай кабыл алдыңыз? Негизи мыйзамдагы уруулар боюнча алар деле айтат. Кыска болот да, кандай болот деп койду. Анан сопротивление убагында өлдү деп коюшту, болду. Анан эми орган иштебегенден кийин анын керегине кабыл алды. Кийин Ташиев айтпады, атайын өлтүрүп салдык деп. Бирок Садыр Нуркожоевич айтпады, бул орусча сүйлөп атат, бул орусча билбейт деп койду. Башкача айткан. Анан Ташиев өзү айтпады, журналисттер бурмалап койдуңар деп. Понимаешь? Эми бул факт есть факт. Анан кийин чыкпадыбы жана эмелердин баардыгычы кандай күчтүү экенин, кандай влияниясы бар экенин, кадровый вопрос деп атпайбы? Это просто аны элдин баардыгы билчү. Мен канча жолу айтып жүрдүм, партия бул жогорку кеңешке алып баратат деп коюн. Эч ким унчуккан жок. Ошондо правоохранительный органдар да унчуккан жок да. ГКМБ, МВД, наоборот, уюшкан кылмыштуулук жок деп коюшту.